Кыргызстандын ооруканаларында 507 бейтап жана 1903 бейтап үй шартында дарыланып жатат. Бүгүнкү күнгө карата 47 бейтап коронавирус жуктуруп алышкан болсо, бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 101 бейтап сакайып чыккан. Өзгөчөлөнгөн эко чуркоо 2020-жылдын 13-сентябрында өткөн. Ага кесипкөй спортчулар жана ошондой эле жөн гана чуркаганды жактыргандар катышкан. Алар 15 чакырымга чейинки аралыктан чуркап, жолдогу таштандыларды дагы теришкен. Ал эми Марага келгендерге ардак дипломдору тапшырылган. Биздин акциянын максаты кыргызстандыктарды өзүнүн жашоо образына, алардын айлана чөйрөгө тийгизип жаткан таасирине көңүл бурдурууга багытталат, дейт Экодеми коомдук фондунун башкармалыгынын төрайымы Венера Мамбетмусаева. Үйлөнүү тоюнда тапанча булгалаган жигит кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 12-сентябрда болгон. Жигиттердин видеосу Ноокат районуна бара жаткан Ош шаарына караштуу Жапалак айылынан чыга бериште видео тасмага түшүп калган. 2000-жылы туулган жигит Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалды. Тапанча пневматикалык болуп чыкты. Тергөө тарабынан алынды. Учурда бул жарандын иш-аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан каралып жатат, деп айтылат маалыматта. 11-сентябрдан тартып эпидемиологиялык абалдын чыңалгандыгына байланыштуу Бишкек шаарында коомдук тамактануучу жайлардын ишин көзөмөлдөө чаралары күчөтүлгөн. Мындай акыбал эпидемиологиялык жагдай жакшырганга чейин колдонулат жана менчигинин түрүнө карабастан баардык тараптар үчүн милдеттүү болуп эсептелмекчи.